Алгачкылардан болуп түзүлгөн Темир Тулпар мото клубу. Адам аргандай. Кош дөңгөлөктү жакшы көрүп байкер болгон Маматкадыр Жапаров 42 жашта. Маматкадыр мырза Ош шаарында чоңоюп, Союздун эски унааларына бала кезинде эле кызыгуусу күч болгон. Жыл өткөн сайын мото сүйүүчүгө айланып, азыркы мезгилде шаардын эң алдыңкы байкери. Ылдамдыкты эңсеген байкер мотоциклдин көптөгөн маркаларын айдаган. Кооптулук жаралбаш үчүн жол эрежесин дыккат сактап башкаруу процессинен адашпоо керектигин айтат. Келечекте шаардагы жаштар арасында мото маданиятты калыптандырып, туризмди өнүктүрүүнү көздөйт. Темир Тулпарга бир кызыгуу бул мен ушу 9-10 класстарда башталган. Ушу 9 класста ушу Барпы мектепте окуганыбызда биз Разаковада жашап, квартирада. Ал жерде биз соседтерибиз, кошуналарыбыз, бизден чоң улуу кишилер. Биз ал маалда жашпыз. Ошол 9-10 класстарда кызыгуу пайда болуп, ал кезде советский техникалар, мопед, Карпаты, Жава, Урал, Иш деген ушундай мотоциклдер болгон. Ошолорго кызыгып, минип, үйрөнүп, ээрчип, ал кезде советский техника өзүңөр билгендей 3 күн чукулап, 3 саат минип дегендей. Кооптуу, туура орустар да айтат, малейшие ошибки мотоцикл не прощает дегендей сөздөрү бар да. Кичине адаштың, кичине туура эмес болуп калса, жыгыласың, жыгылганыңда дагы бул 50/50. Бул коопсуздук жагынан өтө алынбаганда, коопсуздук жагы жок. Ошон үчүн бардык нерсе бул мотоцикл, автомобиль, чоң машиналар деле ошо адам башкарат. Адам башкарганда ошо акылы менен башкарса, өзүнүн саламатчылыгы, ден соолугуна биринчи жакшы болот. Мотокультурада мына ушул 4 жылдан бери бизде Кыргызстанда путь кочевники деген мото пробегибиз болот жылда. Бирок тилекке каршы мына 2 жылдан бери пандемияга байланыштуу 2 жылдан бери токтоп турат. Бул кочевники мото пробегинде биз Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, ошо Центральный Азияны бүт кыдырып, Кыргызстандын желегени желбиретип, Өзбекстанга киргенде Өзбекстандын байкерлери кошулат, алар өздөрүнүн желегин желбиретип, обязательно ушу мамлекет жагынан ушу жол коопсуздук кызматы, ГАИ кызматкерлери сопровождениеде болот. Мотокультурада открытие деген түшүнүк бар. Мото сезонунун ачылышы, мото сезонунун жабылышы, мото закрытие. Байк фест дегендерибиз болот, мото слет дегендерибиз болот. Бунун баары ошол мотокультура боюнча. Анан бизде мотокультурада мындай саясатка, религиозный нерселер обсуждать этилбейт. Бизде чыныгы мото темага кызыктуу нерсе барбы, мото темага байланыштуу суроо жооп, түшүнбөгөн нерселерибизди беребиз, түшүнгөн нерселерибизди айтабыз дегендей. Ошол мотокультура менен эме кылабыз да. Анан ошо
Мото сезондун ачылышын байкерлер чыдамсыздык менен күтөт. Өткөн жумада байкерлердин мото жүрүшү Борбор калаада расмий жабылган. Сезон май айында башталса, октябрдын аягы жыйынтыкталат. Маматкадыр мырза дагы мото жүрүш аркылуу өлкөнүн 7 дубанын жана Орто Азия өлкөлөрүнө чыгып келген. 2017-жылы байкерлердин башын бириктирип, экстремалдуу спорттун сүйүүчүлөрүн тартуу үчүн Ош шаарында алгачкы жолу Темир Тулпар мото клубу түзүлгөн. Бүгүнкү күндө клубдун 17 мүчөсү бар. Көп улуттуу клуб ынтымакты бекемдеп, өлкө желегин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк ачып жатканына Маматкадыр мырза токтолду. Ош шаарында туризмди, мототуризмди, Ош шаарында мотокультураны, улуттар арасында биримдикти бекемдөө максатында ушу 4 жыл мурун 17-жылы 17 август 2017 жылы Темир Тулпар мото клубуну уюштуруп, официалдуу түрдө клубду создавать этип, анан Ош шаарында ушу мотоциклисттердин баарын башын бириктирүү максатында бири-бири менен ассаламу алейкум, алейкум ассалам каттоо максатында негизги максаттар ушул болгон. Бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой Ош шаарыбызда көп улуттуу элбиз, меймандос элбиз дегендей, биздин клубда азыркы учурда 17 бала бар, Темир Тулпардын мүчөлөрү. 17 баланын 8 улуттан турган 17 балабыз. Анын ичинде ошо өзбек, кыргыз, орус, татар, курд, түрк, ушу Саудия Араб мамлекетинен келип бул жерде окуп, окууну бүтүрүп, ушул жерде жумушка кирип, бул жерден үйлөнүп, ушу мото культурага кызыгып бизге кошулган араб улутундагылар бар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой мынау Пакистандан, Индонезиядан келген жигиттер бар, студенттер. Алардан бар, ушу көп улуттан топтолгон ушу Темир Тулпар мото клубубуз бар. Май айында күн ысып, күндөр жылып калганда майдын быйыл открытие мотосезона 2021 жылы майдын 10 май айында ачылдык. Ушу жаштарды кайра ушу спортко, мотокультурага тартуу максатында шаардын ичинде пробег кылабыз. Андан сырткары за городдун, шаардын сырттарына дагы жүрүш кылабыз. Анан биздин Темир Тулпардын жигиттери, мүчөлөрү бардыгы эмес, ошол 17 адамдын 12си темир техникага жакын болгон үчүн бизде бүт уста балдар, мотористтер, кузовщиктер, покрасчиктер, токар, тегеле ошо автомашинага, мотоциклга кызмат көрсөтө турган ошо өздөрүнүн өнөрүнө өзгөчө мындай иш алып барган жигиттер баары уюмдубуз. Анан ошо сезон ачылгандан кийин өзүбүздүн уставдар болот. Устав болуп деле баягы армейский уставдар эмес. Бизде бир 3 эле устав негизги. Ар суббота күнү Кыргыз драма театрынын астында Каштанка дарагы бар. Ошонун астында каждый суббота күнү кечки 6-дан топтолобуз. Анан ал жерде ошо темага байланыштуу, мототемага, мотокультурага байланыштуу суроолорду обсуждать этебиз. Бири-бирибизге түшүнүктөрүбүздү беребиз, түшүнүк алабыз дегендей.
Анан ал жерде биздин ошо азыркы айтып аткан 3 негизги уставда биз политикага аралашпайбыз, байкерлер. Религиозный тема айтылбайт. Анан улуттар аралык жанагындай ар кандай нерселер айтылбайт. Август айынын аягында алгачкы жолу мотоклубдун мүчөсү Болот Мырза авто жана мотоциклдин жабдыктарынан тамактануучу жай ачкан. Ашкананын отургучунан жарыгына чейин унаалардын эскирген тетиктеринен жасалган. Байкерлер жумасына жок дегенде бир жолдан чогулуп маектешип турат. Келген кардардын көңүлүн бурган тамактануучу жайдын жабдууларын чогултканга өзү эле 9 ай убакыт кеткен. Жагымдуу маанай тартуулаган ашкана байкерликти өздөштүргөн Болот Мырзанын идеясы. Салга ала кетсек, мына ол V-образка 6 цилиндрдүү кыймылдаткыч, Мерседестин кыймылдаткычы. Ушуну алып, үстүнө өзүнүн эле поршенге мына ол айнекти отургузганбыз. Бул көрүп тургандай эле 200 литрлик майдын бочкасы. Ошол бочканы кыркып, монтип тегиздеп, подпоркаларды коюп, ушул мына велюрлуй кылып атай ыңгайлуу болсун деп атай көмөлөргө, кардарларга. Бул диск болсо, эң чоң диск бул Infinity машиненики. Айтмакчы көп келгендер бул диск аябай кымбат диск экен. Неге койдуңар, акча көп кетет, ичиңер оорубадыбы деген суроолор да болот. Эми орусча айтканда красота требует жертв. Бул саат болсо, мисалы саатты алсак, бул алдыңыздарда көрүп турган мотоциклдин тормозной диски ошондон саат жасаганбыз. Жарыктыктар боюнча мына Матиздин поршени болот. Ошол поршенден мондай бра жасаганбыз. Анан наркы бетте чоңураак машинада алар Audинин поршенинен жасалган. Анан мына өзүңүздөр көрүп турган люстра болсо, бул Матиздин дөңгөлөгү. Ошол дөңгөлөгүнө люстраны коюп, жарыктыкты ошол люстра жасадык. Калгандары болсо КамАЗ Портердин фильтрлери. Ошол негизи айта кетчү нерсе, ошол фильтр менен поршендер бул өзүбүздүн идея. Калгандарды мисалы интернеттен алган болсок, бул өзүбүздүн идея. Өзүбүз ойлоп чыккан нерсе, патенттеп этип койсок болот. Жок дегенде бир аптада бир жолу келишет. Келип кечки 12ге чейин отуруп, сүйлөшүп, эми кызыккан нерсе болгондон кийин ортодо бир темабыз бар да. Ошо сүйлөшүп, күлүп отурабыз. Жакшы. Нар жакта интернетти карап, изденип, ошентип отуруп, бир ошто жок нерсе ачсак деп ушундай бир ой пайда болду. Анан ошентип көп мээнеттер, көп сааттардан кийин ушуну ачтык 29 августта. Негизи бул мээнетке, ушун жалпы ушул сиз көрүп турган нерселерге 9 ай убакыт кетти. Бардыгын өз колубуз менен жасадык. Болгону 1-2 жерлерге эми сварка иштерин устасын алып бардык. Калганын бүт көрүп турсаңыз, ошол досум экөөбүз ушунун баарын жасаганбыз. Анан бул атай тематический ашкана, мындайча айтканда, атай автоунаа сүйгөндөргө, мотоцикл сүйгөндөргө ушу келип, өзгөчө бир отургучтарда отуруп, даамдуу тамактанып деп рахат алып кетсе деген ойдо ачканбыз. Негизи келгендер, түшүнгөн адамдар аябай сүйүнүшөт. Келип сурап, муну мындай кылыпсың, муну андай кылыпсың, аябай азаматсың, молодец деп макташат. Анан баягы түшүнгөндөр бар, муга аябай көп убакыт кетет, көп нерв кетет деп. Аны түшүнбөгөндөр келип, буну мусордо эле жасап коюпсуң, таштандыдан деп. Ошондой да комментарийлер болуп атат, эми адам ар кандай. Ош шаарынын байкерлеринин чогулган жайы каланын борбордук бөлүгүндөгү Улуттук драма театрынын алдындагы Каштан дарагы. Мото сезондо ишемби күнү кечке мал топтолуп, мото жүрүш уюштурулуп турат. Ылдамдыкты сүйгөн айдоочулар келечекте тайнооюн талап болушун максат кылат. Муаткадыр Жапаровдун мотоциклынын маркасы Kawasaki VN Vulcan 1999 жылы чыгарылган. Азыркы учурда баасы $5000 чамалайт. Шаарда 2 гана адам да бар. Бул мотоциклдин маркасы Kawasaki VN 800.
вулкан деп айтылат. Жылы 1999 жылкы, объемы 800, бул шаардын ичинде, дальнийге шаардын ичинде бул өтө ыңгайлуу, посадкасы жакшы мотоциклдардын бири болуп эсептелет. Өзүңөр көргөндөр булар дубликат японский аппарат, дубликат Harley Davidson'дан окшоштурулуп чыгарылган аппараттар. Бул жерде биз Ош шаарынын мотоциклисттери ар суббота күнү кечинде 6-дан кийин чогулабыз. Каждый суббота ошол Каштанкада сбор болот. Чогулуп бул жерде ошо мото тема боюнча сүйлөшүп, отуруп, суусундуктарды ичип дегендей, жигиттер бири-бири менен тамашалашып, күлүшүп, анан балдар баары чогулганда анан 15-20 мотоцикл болуп алган шаарда пробег кылабыз. Спортивный мотоциклдар, Yamaha R6, Yamaha R1 деген эндуро мотоциклдар бар. Көптөгөн мотоциклдар маркалары бар. Honda, CBR, окшогон Хайсунг деген корейский мотоциклдар бар, маркалары. Ар кандай марка. Анан өзүбүздүн эле илгерки советский Урал, Иж. Анан бизден ошо Ош шаарында эң жашы улуу байкер аксакалдарыбыз бар. Бул мотоциклдин баасы боюнча 2019 жылы ушу күзгү айларында алынган. Баасы $4800. Ошо 2 жылдан бери ушул темир тулпар менен эл көрүп, жер көрүп дегендей, кыргызда жанагы сөз бар го. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны дегендей, ушул тулпар менен 4 жыл, будан мурун дагы спортивный мотоциклдар болгон. Бул тулпар менен 2 жылдан бери пандемиядан быйыл Каракалпакстанга чейин бардым. Көл, Нарын, Соңкөл, Фергана, Самарканд, Бухара, Каракалпак, Нукуска чейин барып, досташырып, дос таанышып дегендей. Ал жерде да ошо бизге окшогон байкерлер, бизге окшогон мотоциклисттер аябай көп. Ал жактагылар дагы ошо мейман дос. Мотоцикл бирөөлөр үчүн кан кызыткан адреналин жана шамал менен жарышкан ылдамдык болсо, сүйүүчүлөр үчүн бул мемлекет тынчтык менен жыргал. Эркиндикти сүйгөн байкерлер ылдамдык менен шамдагайлыкты мыкты өздөштүргөн. Кала намысын коргогон клубдун мүчөлөрү келе жаткан жылы Ош шаарында Орто Азиядагы мото сезонунун ачылышын өткөрүүнү пландап жаткандыктан жергиликтүү бийликтен колдоо күтөт. Өлкөдө мото сүйүүчүлөрдүн биримдиги дагы түзүлгөн. Кош дөңгөлөк темир тулпарга кызыккан жаштардын катары жыл өткөн сайын калыңдап барат. Мэриядан суранабыз, ички иштер кызматкерлери, милиция, ГАИ кызматкерлеринин кайгылуу кызматынан суранабыз, ушу бизге колдоо көрсөтүп, ушул открытие, закрытияларда бизге кичине колдоо көрсөтсө деген үмүттөбүз. Буюрса колдойт дейбиз, ишенебиз. Себеп бул Ош шаары баарыбыздын шаарыбыз, өзүбүздүн эле шаарыбыз. Өзүбүз сүйгөн, өзүбүз киндик каныбыз төгүлгөн шаар болгон үчүн эми өзүбүздүн Ош шаарыбызды мындай жогорку деңгээлде эски тарыхый кылып, мындай азыркы өнүккөн мамлекеттердин катарында ошо салымыбызды кошуп таанытуу максатында да. Анан ошо жана айтып кеткендей, ошо биздин ойлор болуп атат, ниеттерибиз бар. Ошо Центральный азиатский мотооткрытияны ушу Ош шаарында кылсак деген 2022 жылдарга ушундай ниеттерибиз бар.